Muras komandası. Biz Dostluk komandası Norris turnirine bir ay burada gelip çoğulup daярданdık. Bu yıl buyursa жаңы балларды alıp, күчтүү балларды alıp, жакшы даярдык менен чыктык buyursa. Бүгүн Мурас менен ойноп, жегишке жетип, эми buyursa 19 ынтымак менен ойнойбуз. Менин задачам болсо мен чабуулчумун. Кээде коргоочулук да кылып көрөм. Азыр жаңы ат миндим, Кулунду деген ат миндим. Азыр бүгүн биринчи ойун болду, эми buyursa кичине бири-бирибизге түшүп калдык. Эми buyursa кийинки оюндарга дагы жакшыраак болот го дейм buyursa. Кудай буйрса оюн биз үчүн жакшы аяктады. Биз үчүн бул да чоң жетишкендик. Мурас командасын биз Көлдө февраль айында поколение оюн өткөзүп ошол жерден аныктаганбыз. Анча-мынча 2-3 бала травма болуп алмаштырылды. Достук командасы эми азыр Кыргызстанда мен деген команданын бири. Достук командага мындай оюн көргөзүш дагы көп иш кылыш керек да. Мурас командасы бул Ысык-Көл областынан түзүлгөн команда. Биринчи лигада чемпион болгон, былтыр высший лигадан түшүп, быйыл кайра высший лигада Кудай буйрса татыктуу оюн көргөздүк деп ойлойбуз. Oldu. Anam ortasından bir gol saldım. Şu men 2 gol saldım. Komanda jardam kıldık. Tatlı komandasını öyle düşürgöndө minçimin. Özüm alıp kelip yokum. Anam Sarıözөгүнгө satılıp ketip kayra satıp aldık. Jakында эле. Ысык-Көл областынын эң мыкты деген Мурас командасы мына высший лигага кирип, мына бүгүн жакшы оюн көрсөттү. Бирок ушул даярдыкка бир аз бизге баягы материалдык жактан колдоо жагы аябай, мындайча айтканда, алсырап атабыз азыркы убакта. Өзүңүздөр көргөндөй мынакей балдар жакшы оюн көрсөтүштү, бирок ушул бул көкбөрү оюнунда эң негизги маселе бул каржы маселеси да. Баарыңыздар билесиздер, түшүнөсүздөр. Ушу мен дагы бир сыйра ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетет элем. Ушу биздин көптөгөн байкелерибиз бар, мынакей жогорку кеңеш десек, жогорку кеңешинде жогору жакта иштетсек, жогору жактарда иштешет. Бизге ушу материалдык жактан ушу атты, бир аттарды, ушу балдардын бир муктаждыктарын чечип берсе, ошо чоң жардам болот эле деп мындай айтып койгум келет да. Oyun жакшы эле болду. Биздики болгон кичине аттарыбыз слабыйраак болуп калды. Атак балдар жакшы иштеп берди. Аларга чоң рахмат. Мурас командасы деле азыр мындайча айтканда слабый команда жок, бүт күчтүү, жакшы дайындык бүт командаларга да. Мурас командасы күчтүү команда, жакшы оюн кылышты, алар дагы жакшы ойношту. Коргоочу милдетин Карабайыр менен бул ат дагы жаңы келди ушу Достук командасына. Мурун Sarıözөгүн клубунда ойноп жүргөн ушу Мурас. Эми бул аттын өзгөчөлүгү көп эле. Бул анткени коргоочу ат, коргоочу жагын өзүнүн милдетин так аткарган ат да, мындайча айтканда. Бизге командага жетишпеген биринчи 1-2-1,5 тайм эле жакшы кармаштык да, андан кийин аттар бир аз балдарда жетишпестиктер бар.